БШКнын курамын эмдигиче эмне карап турушат, мен таң калам да. Себеби 4-октябрдагы шайлоонун жыйынтыгын талкалаган, ушундай абалга алып келген ошо Бор шайлоо комитети болуп атпайбы, комиссиясы болуп атпайбы. Ошон үчүн алардын ичинде бир гана прогрессивдүү көз караштагы адам бар экен, ал Атыр Абдрахматова деген. Анын заявлениясында көрдүк, кайрылуусун. Ошо чыгып кетип калгандары дагы эле мурдагы иш жасай беребиз, мурдагыдай былгыта беребиз дегенде. Ошон үчүн алар эч жагына кетиш керек болчу. Бул маселенин көтөрүлүп аткандыгы туура эле. Бирок анын эмдиче кетпей аткандыгынын да себеби бар. Ал себеби ошол Борбордук шайлоо комиссиясы жөнүндөгү мыйзам. Мыйзамда ошо БШКнын курамы абдан эле митайымдык жол менен мыйзамга жазылып калынган да. Ал жогорку кеңешке баш ийет биринчиден түздөн-түз. Анткени жогорку кеңештин парламенттик көпчүлүгү 4 кишини сунуш кылат, парламенттик азчылыгы 4 кишини сунуш кылат, президент 4 кишини сунуш кылат. Бул абдан татаал комбинация да. Азырынча жогорку кеңеш тургандыктан ошол 8 киши азыр кармап туруп атат да. Абдан мындай акылмандуулук менен тырмакчада мурун жасап алынган да. Ар кандай чечимди дагы 8 кишинин добушу менен алып коюп атышпайбы. Бул мамлекеттин тагдыры. Мына келип кече аз жерден калды жарандык согуш чыгып кетишке. Ага БШК толугу менен күнөөлүү да. Вот ошого ойноп атышат да. Менимче булар өздөрү эле моралдык баягы абирлерин сактап калгысы келсе өздөрү арызын жазып, бошотуп, бореки парламенттик андан кийинки президенттик шайлоодо башка курамга уруксат бериш керек. Себеби убакыт жок ал мыйзамды өзгөрткөнгө. Азыркы жогорку кеңеш эч убакта барбайт андай нерсеге. Жогорку кеңешти кече Кудай сактады 13-октябрда. Ошол Садыр Нуркожоевич дагы бир жолу 3-үчү жолу бекитип берип анан кутулушту да. Президенттин эмесин алышып, арызын кабыл алышып. Эми азыр дагы ойноп туруп алса БШК менен анда абдан жаман болуп калышы мүмкүн. БШК кетиш керек. Ana шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү боюнча сунуштар айтылып атат да. Өзгөрткөндө таза шайлоо өтүп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн өзгөртөбүз деп атат, унугабыз, сиңгабыз деп атат да, баарын элечи. Таза шайлоо өтүшү мүмкүн өзгөрткөндө эле кандай? Дагы эле баягы жогорку кеңештин колуна салып бергенге аргасыз болуп атабыз да. Башка легитимдүү бийлик бутагы жок да. Жогорку кеңеш гана өзгөртө алат ал мыйзамды. Анан болгондо дагы эле баягы шайлоону босогош жөнүндө сөз болуп атат. 3% же 5% деген. Мен ага толугу менен макулмун. Өзү 1% кылып койсо болмок. Жогорку кеңеш дагы эле баягы өзүнүн колунан бийликти чыгаргысы келбейт да. Көп мүчөлөрүн 90%. Экинчиси депутаттардын саны жөнүндө болуп атат. Менимче 60-тан ашырбаш керек аны. Эми бул сапар биз жакшы эле түшүнүп көрүп калбадыкпы? Ошол анан кийин үчүнчүсү эми баягы эмени форма 2-ни жок кылып коебуз деп атпайбыз. Форма 2-ни жок кылбай калтырып деле койсо болот. Бирок кече 4-октябрда колдонгондун ордуна анын чынында эле жок болгону жакшы. Эми мен калтырып деле койсо болот дегеним, эми чынында эле кээ бир адамдар зарыл болушат да өздөрүнүн дарегин. Мисалы үчүн Бишкекте окатын өткөрүп жүргөн адам Чоңалайга же болбосо тиги ат башыга барып добуш бере албайт да, бербей ансыз деле пассивдүү болуп атышпайбы? Бирок эми биз ушундай адамдар экенбиз, ушундай эл экенбиз, аны башка жагына буруп жиберишти да. Өзү БШКнын эң чоң күнөөсү президенттин чечкинсиздиги, экс-президенттин чечкинсиздиги ушуга алып келди да. Ошон үчүн форма 2-ни азырынча жок кылып коюу керек. Анан эми 4-үчү жагын айтып атышат, бул баягы преференциалдык деп. Преференциалдыкты киргизишпейт. Ушул эле жогорку кеңеш турса, эмне үчүн? Себеби эгерде преференциалдык шайлоо болсо, ошол эле тизменин ордуна бирок партиялар катышып, анда биринчи кезекте лидерлер өтпөй калат. Добуш бергенде лидерлер өздөрү көбү жек көрүндү болуп калбадыбы? Ошон үчүн ушул үчөөнү тез арада ишти жасайт деп атат. Менин окуушума караганда бүгүн комитеттер иштеп атыптыр, жогорку кеңештер. Эртең же бир күнү кабыл алат го. Анда азырынча ушундай барып туруп, анан кийин жаңы парламент келсе, жаңы президент келсе, анан кийин шашпастан, бирок бир жылдан ашырбастан мамлекетти башкаруунун жаңы формасына өтүү зарылчылыгы бүгүнкү күндө абдан күч болуп турат.